Рыспай Коңкошев атындагы номер 12 орто мектеби 8 класс геометрия сабагы. Мугалим Маматалиев Маматсали. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү сабакты кызыктуу суроо менен баштайбыз. Силер көрүп турган бул сүрөттө канча тик бурчтук бар? Силер өткөн сабактарда тик бурчтук жөнүндө маалымат алгансыңар, ошондуктан оңой эле санап коесуңар деген үмүттөмүн. Анда баарыбыз биргеликте жообун көрөбүз. Жообу 6 тик бурчтук бар. Ушул суроонун негизинде бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы тик бурчтуктун аянты. Сабагыбыздын максаты тик бурчтуктун аянтын табууну жана сотик чыгарууну үйрөнүү. Окуучулар компетенттүү болушат. Эгер тик бурчтук фигурасын билишсе, көп бурчтуктун түрлөрүн билишсе, тик бурчтуктун периметрин чыгарууну билишсе, аянт жөнүндө түшүнүк алса жана тик бурчтуктун аянтын табууну биле алса, окуучуларыбызды компетенттүү деп атасак болот. Эми окуучулар, тик бурчтуктун аянтын табуудан мурун аянт жөнүндө түшүнүк алсак, аянт бул жагы узундук бирдигинен турган квадрат менен туюнтулуучу жалпак фигуранын чени болуп эсептелет. Аянтты биз эс тамгасы менен белгилейбиз. Ал эми аянттын бирдиги метр квадрат, дециметр квадрат, сантиметр квадрат. Эми окуучулар, тик бурчтук жерлерибиз аябай көп. Мисалга алсак, талаадагы чөбүн уруучу жерлерибиз тик бурчтук болот. Же болбосо айыл арасындагы оюн аянтчалары тик бурчтук болот. Биз ушул жерлердин аянтын чыгарууну сөзсүз билишибиз керек. Эми аянт чыгарууда биринчи тик бурчтук формасын сызып алдык. Эми биз эрежесине кезек берсек, тик бурчтуктун аянты жанаша жаткан эки жагынын көбөйтүндүсүнө барабар. Мына окуучулар, ушул эрежени баарыбыз сөзсүз түрдө билишибиз керек. Мына окуучулар, тик бурчтук фигурасын сызып алдык. Мында тик бурчтуктун бурчтарын латын чоң тамгалары менен, ал эми жактарын латын кичинекей тамгалары менен белгилейбиз. Эрежеге ылайык жанаша жаткан жактарынын көбөйтүндүсү дейт. Анда А жана Б жактары жанаша жаткан деп аталат. Анда формуланы түзөбүз. С барабар А көбөйтүү Б формуласы тик бурчтуктун аянтын табат. Анда мисалы Б барабар узун жагы 70 метр, ал эми туурасы 30 метр. Анда С барабар 70 көбөйтүү 30-ду 2100 метр квадрат. Мына ушундай аянтка ээ болдук. Эми окуучулар, ушул жерден силерге негизги нерсени түшүндүрө кетейин. Сотик чыгарууда мен С тамгасы менен белгилеп алдым. Сотик чыгарууда аянтты 100гө бөлсөк, сотик айланат. 2100-дү бөлөм 100гө. Кандай гана аянт болбосун 100гө бөлүп коюу жетиштүү. Анда 21 сотик келип чыкты. Улантабыз. Туурасы 20 метр, ал эми узуну андан 2 эсе болгон тик бурчтуктун аянтын тапкыла дейт. Анда туурасы 20 метр, узуну 2 эсе болгондо 20-ны 2-ге көбөйтөбүз. 40 келип чыкты. Анда формулага ылайык 40-ты 20-га көбөйтөбүз. 800 метр квадрат аянтка ээ болдук. Эми бул аянтты да сотикке айландыралы. С барабар 800 бөлүнгөн 100, 8 сотик келип чыкты. Мына окуучулар, көрдүңөрбү? Кандай гана аянт болбосун 100гө бөлүп коюу жетиштүү болот экен сотик чыгаруу үчүн. Эми китеп боюнча 3-көнүгүүгө кезек беребиз. Жактары 16 сантиметр жана 25 сантиметр болгон тик бурчтуктун аянтын тапкыла дейт. Анда А жана Б жактары белгилүү экен.
аянтты табабыз. S барабар 16 менен 25-ти көбөйтсөк 400 метр квадрат. Эми бул мисалды дагы сотикке айландыралы. Аянтты 400'дү 100гө бөлсөк 4 сотик келип чыгат экен. Мына эми 4-көнүгө кезек беребиз. Квадраттын жагы 4,5 дециметр болсо, аянтын тапкыла дейт. Анда квадраттын бардык жактары барабар болгондуктан А жагы 4,5 болсо, анда аянтын табабыз. S барабар 4,5 көбөйдү 4,5 барабар 20,25 метр квадрат аянтка ээ болот экен. Урматтуу окуучулар, тик бурчтуктун аянтын түшүнгөн болсоңор үйгө тапшырма китеп боюнча 5-6 көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштейсиңер. Андан сырткары бул сүрөттө туурасы 40 метр, узуну 50 метр болгон жердин аянтын эсептейсиңер. Ал эми бул жерибизде туурасы 20, узуну 40 метр болгон жердин аянтын таап, сотикке айландырасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.